27 февралдагы күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Комтор Gold Company 2023 жылы 13,5 тонна алтын сатты. Бул тууралуу өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып, компания өзү билдирди. Комтор ишкананын 2023 жылы өндүрүштүк ишмердүүлүктөн түшкөн жалпы кирешеси пландагы 734 миллион 200 миң доллардын ордуна 849 миллион долларды түзгөнүн маалымдады. Ишкананын былтыркы жылга карата таза кирешеси планга коюлган 194 миллион доллардын ордуна 302 миллион 4 миң долларды түзгөн. Салык жана башка төлөмдөр түрүндө республикалык бюджетке 17 миллиард 241 миллион 71 миң сом которулду, деп билдирди ишкана. Ошондой эле ишкана 2023 жылы заманбап 2 тик тегирмен жана кошумча эритүүчү жаңы чандар орнотулганын, бул жылына 7 миңден 12 миң унцияга чейин кошумча алтын өндүрүүгө шарт түзөт. Андан сырткары 93 ар кандай атайын техника сатып алынып, 17 тоннадан ашык алтындын запасы бар тоголок алтын кенин өздөштүрүү иштери башталганын кошумчалады. 2023 жылы жолдордо өлүмдүн саны 13,5%га өскөн. Бул маалыматты Азаттыкка жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкен. Башкармалыктын маалыматына ылайык, былтыр республикада 5946 жол транспорт кырсыгы катталып, андан 783 адам набыт болгон. 2022 жылы республиканын жолдорунда 7040 жол транспорт кырсыгы катталып, 690 адам каза тапкан. Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы тоолордо Чехиянын 23 жараны кар көчкүдө калып, 19 куткарылды, 4 каза тапты. Милициянын маалыматына ылайык, чет элдиктер тоодо лыжа тебүү максатында Жыргалаң айылына келип, мейманканага жайгашышкан. Бирок 25 февралда тоодо кар көчкүдө калышкан. Милиция текшерүүнү баштап, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Гид Андрей Ерохиндин айтымында дагы 8 адам жаракат алган. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда 6-класстын окуучусунун сөөгү табылды. Маалыматты Клопко 27 февралда Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан тастыктады. Маалыматка ылайык, окуя 20 февраль саат 11:00 чамасында Теплоключенко айылында болгон. 12 жаштагы мектеп окуучусунун сөөгү өз үйүнөн табылган. Ал өз жанын кыйган деп божомолдонууда. Каза болгон өспүрүм 6-класстын окуучусу, ал классташтары менен жакшы мамиледе болгон. Тең туштары, мугалимдери менен чыр чатактары болгон эмес. Ошондой эле акыркы убакта окууга көңүл коюп, жакшы окуп жүргөн деп айтылат билдирүүдө. Баланын энеси эмгек миграциясында болгондуктан, маркум атасы менен чоң энесинин колунда тарбияланып жаткан. Үй бүлөдө 3 бир туугандын экинчиси. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Өзгөртүлгөн туу түшүрүлгөн ID паспорттарды апрель айынын ортосунан баштап берүү пландалып жатат. Бул тууралуу 27 февралда тармактык комитеттин жыйынында Калкты каттоо департаментинин башчысы Арсен Миңбаев билдирди. Анын айтымында, жаңы өзгөртүлгөн туу түшүрүлгөн ID паспорттар апрелдин ортосунан баштап берилип баштайт. Ал эми жалпы жарандык паспорттар келерки 2025 жылдан тартып берилет. Мыйзамда документтердин мөөнөтү тууга байланыштуу алмаштырылсын деп көрсөтүлгөн эмес. Алынган паспорттар жарактуу болуп жүрө берет, деди Миңбаев. Акылбек Жапаров үрп-адат, каадат салтка туура келбеген маалыматтын бардыгын чектөөнү сунуштады. Бул демилгесин Жапаров 26 февралда Маданият министрлигинин коллегиясында айтты. Акипресс басылмасы билдиргендей, ал орун басары Эдил Байсаловго интернет айтыгында пайда болгон маалыматтарга мониторинг кылып баштоону тапшырды. Кайната, кайненени сыйлабаган келин сот стүйүнгө чыгып алып, атасынын кадыр баркы менен мактанып, бирөөнүн үйүнө барып келин болуп, кызмат өтөп, байбиче болуунун ордуна ажырашып кеткенин жарыялап, биз анын баарын үлгү көрбөшүбүз керек. Анын баары сот стүйүнгө чыкканы уят. Бизге кайната чолок шымчан жүрбөшү керек дешчү. Келин дагы жоолукту баштан түшүрбөсүн, деди ал.